Адилдин окуясы. Адил футболго катышат. Бүгүн өтө маанилүү матч боло тургандыктан эртең менен эрте туруп стадионго жөнөдү. Жол тыгынынын айынан жолго көп убакыт кетти. Бирок ага карабастан кечиккен жок. Аба ырайынын сууктугуна карабай, стадиондо эл көп. Матч башталды. Эки команданын оюнчулары тең, матчка мыкты даярданган үчүн оюн кызыктуу болуп жатты. Аңгыча жамгыр жаай баштады. Жамгырга карабай эл оюнчуларды сүрөп жатышты. Адил команданын чабуулчусу болгондуктан жоопкерчилиги көп эле. Ошондуктан ал улам гол киргизгенге аракет кылып жатты. Мына анын алгачкы голу. Кыйкырык, сүрөөн болуп кетти. Оюн уланып жатты. Бир убакта Адил тайгаланып жыгылып түштү. Буту абдан катуу ооругандыктан тура албай калды. Дарыгерлер чуркап келишти. Адилдин бутун карап көрүшүп, тарамышы чойлуганын айтышты. Аны тез жардам менен ооруканага алып барышып, бутуна гипс коюшту. Адил бул кырсыктын айынан оюнду аягына чыгара албаганына капа болду. Бирок дарыгерлер бир нече күндөн кийин машыгууну улантса боло тургандыгын айтышты. Аңгыча бөлмөгө Адилдин достору кирип келишип, ага оюнда алардын командасы уткандыгын айтышты. Бутунун ооруганына карабай, Адил абдан кубанды.